Kayduçasın dizmeginde Qarqıranın бұл өмірден. Мына бүгін ошол кинематографисттердин кесиптик күнү болуп атат. Бул боюнча биз абдан кубаныч менен ушул майрамдык маанайда бүгүн өткөрүп атабыз. Ал эми ошол кыргыз киносундагы өсүүлөр боюнча айта кете турган болсок, мына 20 жылдай мындайча айтканда баягы Совет доору эметке кулагандан баштап, мындайча айтканда кино тартуу аябай кыйын акыбалга келип калган болчу. Жылына бир же эки фильм тартып же тартылбай көп жылдар болуп өттү. Ал эми могул 5 жылдан бери өсүш абдан чоң. Өзүңүздөр көрүп аткандагыдай жылына быйылкы саны атайын санап чыксак 130 фильм тартылыптыр. Анын ичинде кыска метраждуу, документалдуу жана толук метраждуу фильмдер. Анын мындайкы көбүнчөсүн бул жеке менчик өзүнүн ыктыярлары менен тарткан биздин киночуларыбыз, жаштарыбыз болуп атат. Ал эми мамлекет тарабынан дагы ошол атайын тапшырма менен дагы чоң долбоорлор ишке ашыралы деп Шабдан Баатырды баштайлы деп турабыз. Жакында эле былтыркы бүткөн Курманжанды аткандан кийин ушул мамлекеттик деңгээлдеги дагы чоң фильмдер тартыла баштайт. Ал эми ошо Төлөмүш Шокеев атындагы Кыргыз фильм студиясынан дагы ондогон жогорку деңгээлдеги фильмдер чыгып атат. Көч деген фильмибиз Эстониядан А класстагы баш байгесин алып келди. Курманжанды атканын Татарстандан Мирлан Абдыкалыковдун тарткан Сүт ак фильми азыр 6-чы призин алып, дүйнөлүк ошол эл аралык фестивалдардан абдан бизди сүйүнтүп атат. Ал эми быйылкы биздин чоң жетишкенибиз ушол А класстагы фестиваль деп бөлүнөт. Бул фестивалдарда ошол эң жогорку класстагы фестивалдардан 6 фильмибиз катышканы бул чоң жемиш деп ойлойм. Анан ошол эле Сүт ак фильмин ошол Оскар академиясы Оскарга көрсөтүлүп, ошонун тизмеси узун тизмесине кирип атканы бул бизди абдан сүйүндүрүп атат. Ал эми бүгүн кош майрам бул Төлөмүш Шокеевдин 80 жылдык мааракеси менен ошол киночулардын атасы болгондуктан ушул күнү чогуу мамлекеттик деңгээлде белгилеп атабыз. Чыгармачылыкта ушундай болот экен да, бир мезгилде аябай көтөрүлүп, анан кайра ылдый түшүп, кайра көтөрүлүп ушундай болот экен да. Ушундай өзүңөр тарыхты карасаңар, бир мезгилде Россияда дагы аябагандай чоң улуу композиторлор пайда болуп, анан кийин кайра ылдый түшүп кеткен да. Ошо мен да таң калам. Ошо бир мезгилде Айтматовдун доорунда Океев, Шамшиев, Чокморов дегендер ушулардын баары чыгып, анан кийин кайра төмөндөдү да. Мен ойлойм, ушу чыгармачылыкта ушундай болсо керек деп. Азыр менин оюмча кайра өйдө көтөрүлүп баратат бардык жагынан. Жакшы кинолор чыгат деп ойлоп атам. Адабиятта дагы баары жакшы болот го деген ушундай чоң үмүт бар да. Анткени момунда элдин жүзүнөн карасаң, баарында кандайдыр алдыга умтулуу, жаңылануу, ушундай нерселер бар да. Kayduçasın dizmeginde Qarqıranın бұл өмірден тамчы жашын ертеңкіге қалтырамын. Кино қино тартып жүгіремін жүрек жанчы бүтін дүйнө жүгін артып үмітімді жүрем қалқып кино тартып салам айтып саңдығымға бара тұрған қырғызым бар саманшының айдынында жана тұрған жылдызым бар. Кино қино тартып жүгіремін жүрек жанчы бүтін дүйнө жүгін артып үмітімді
халкы кино тартып. Mezgil gözürmenге ömür tasman kayra baştan oyun gökte özüm жерде gül quralar tamçı yaştan kino kino tartıp жүгүрөмүн жүрөк жанчы bütün dünya жүгүн артып үмүтүмдө жүрөм калкып кино кыйно тартып жүгүрөмүн жүрөк жанчы bütün dünya жүгүн артып үмүтүмдө жүрөm калкып кино тартып. СССР'дин эл артисти, кинорежиссер Төлөмүш Океевдин 80 жылдык мааракесине жана 17 ноябрь Кыргыз киносунун күнүнө карата салтанаттуу кечени ачык деп жарыялайбыз. Сахнага Кыргыз Республикасынын кинематография департаментинин директору Мукталы Бектеналиев чакырылат. Урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, ардактуу коноктор, биздин кыргыз киносунун ардагерлери, бүгүн биздин кыргыз кинематографисттери үчүн чоң майрам, кош майрам. Өзүңүздөр угуп аткандай, биздин кыргыз киносун төптөгөн, кыргыз киносунун негиздөөчүлөрүнүн бири, кыргыз киносунун корифеи СССРдин эл артисти, кинорежиссер Төлөмүш Океевдин 80 жылдык мааракеси, ошондой эле кыргыз киносунун 17 ноябрь күнүн менен бүгүн майрамдаганы турабыз. Бардык биздин кыргыз кинематографисттердин, кыргыз киночулардын бүгүнкү кош майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Туугандар, ишиңиздерге ийгилик, албан дагы мындан ары өнүгүүлөрдү каалайбыз. Урматтуу киночулар, 4 жыл мурун ушул кинематографтер союзуна силер ишенем кылып шайланганда, ушул Куттуу Манас деген кинотеатрында бул жерде жыгачтан болуп отургучтарыбыз. Ушул жерден тамчы тамтыпчы да. Ушундай акыбалдар элек туурабы туугандар, мен чын эле айтып атат болуш керекмин да киночулар. Бирок ушул биздин агаларыбыз, эжелерибиздин жолун улайбыз деп мына залда бүгүн отурат. Нуртай Борбиев агабыз отурат. Геннадий Базаров агабыз отурат. Бексултан Жакиев агабыз отурат. Нар Байжиев агабыз отурат. Манас Мусаев агабыз отурат. Жарис Озанбек агабыз отурат. Муса Абдиев агабыз отурат. Ушул дагы көп киши, Рая Шашенова отурат. Атай берсек, ушул агабаларыбыздын, эжелерибиздин артынан жолун улайлы деп жоон топ. Ушул агаларыбыз эжелерибизге бир кол чаап койбойлубу? Кыргыз кереметин сактап келген.
ушулардын жолун жолдойбуз деп бир жоон топ орто муун режиссерлор баш кошуп ушул кинону бір өндүрөлү деп 4 жыл мурун аракет кылып баштап калдык. Булар Артык Сүйүндүков, Актан Арымкубат, Марат Сарылуу, Эрнис Абдыжапаров, Темир Берназаров, Талай Кулмендеев, Нурлан Абдыкалыков деген жигиттер. Ушул стратегиялык топ 150ден ашуун жолугушуп туруп, 150ден ашуун эртеден кечке ушул киносунун агалардын жолун кантип улап, кантип жаңы багытка кире алабызды талашып, тартышып олтуруп, ошол топтун аркасы менен жана дагы ушул кинематография бөлүгүн алып жүргөн кинематография департаментинин директору Бектен Алиевдин мисалы катышуусу менен, Кыргыз фильм директору Гүлмира Айымдын катышуусу менен ушул бир жаңы этапка чыга алабызбы, жаңы жолду кура алабызбы деген талай жолугушуулар өтүп, эми жыйынтыгы бүгүн жыйынтыгын кыргыз киносунун алдыга кеткенин мына президент баштап өзүнүн сөзүндө айтып сиздерди куттуктап өттү. Премьер-министрибиз айтып, спикерибиз айтып, төрагабыз Жогорку Кеңештин алган эмес. Казакстанда мейли Олжас Сулейманов, мейли Асан Али Ашимов, мейли белгилүү критик Гүлнара Абыкеева, Россиядан белгилүү критиктер Елена Стишова, же болбосо кино тандоочу, кино критик деп койсок болот Земля Нухин болобу, же болбосо Владимир Меньшов болобу. Деги эле койчу, булуң бурчтан баары бүгүнкү күндө кыргыз киносунун 20 жылдын ичиндеги КМШ өлкөлөрүнөн өзүнчө бир сурулуп, өзүнчө бир ажайып көз караш, өзүнчө бир жакшы даңазалык жол менен кетип атканын далилдеп айтып жашат. Ушунун баары мен ойлойм, эң негизи кыргыздын салтына, кыргыздын рух духуна ширелишкен улуулардын жолун жолдоп, ошолордун этегине намаз окуп, бирок жаш муундун чыгып, ошол улуулардын жолун уят кылбай, ошолор баскан из менен, ошо биздин аксакалдарыбыз Убукеев, Океев таштап кеткен из менен келип баратканы мени кубандырат. Бул гана эмес, ал эми азыркы жаштар, эгер атын айта турган болсок, мына Мирлан Абдыкалыков, Далмира Тилепбергенова, Ульяна Коновалова, Акжол Бекболотов, андан башка мына Наргиза Маматкулова сыяктуу абдан мыкты жаштар дагы дөгүрдө алыстан келатканын билгизет да. Эми бүгүнкү күндө биздин майрамга бир кезде биз Мукталы экөөбүз эле бири-бирибизди куттуктап койчук, билесиздер. 3-4 жыл мурун Мукталы сени куттуктайм, мен сени куттуктайм депчи. Дом кинодор билесиздерби? Мына азыр 600 киши баткан залга эл батпай туруп, президенттен, төрагадан, премьер-министрден келип алардын каттарын биздин барандуу эл, өкмөт, президенттин өкүлдөрү келип окуп атканы. Жана ушул залда 10 чакты Жогорку Кеңештин депутаттары келип, силерге кулду куруп, өз силердин майрамыңар менен куттуктап атканы бүгүнкү күндө кинонун алдыга жылып, маданияттын авангардта жол көрсөтүп, башка маданиятында дагы ушундай жакшылыктуу, чоң негиздүү жеңиштер боло тургандан кабар берип жаткан сайт. Мен ишенем, буйрулса киночулордун кылган үлгүсү бүгүнкү күндө ошол улуу топ, орто муун, жаңы киночулардын үлгүсү бир эле кинода гана эмес, театр өнөрүнө дагы, адабиятка дагы, музыкага дагы, опера, балет театрына дагы дем болуп, бел болуп, өбөк болуп, жөлөк болуп, негизи кыргыз маданиятынын локомотиви, флагманы болуп жүрө берет деп. Майрамыңар менен урматтуу кетиштер.